Егерде бұл факты, мен кітепте Найман тарихындағы факты генетикалық негізде дәлелдене тұрған болса, Алтын Мазар аймағы бүткіл дүниелік тарихи bağlılıktардың тізмесіне кіргізіледі. Мына азыр жария айтқандай, Мұса Сапаевич, біз бір ай мұрда мына ушул жерге келіп, алтын дара өрөнүнө, андан ары Алтын Мазарға барып, бір топ оқымыштуулар, мына ушул күчлүк хандын, жал жердеги Кыргыз атанын, жана ал жердеги жалпы тарихи окуялардын баяндалышына бір топ өзүбүздүн дараметибизди, иликтөөбүздү, баяндаууларыбызды жүргүздүк. Муундан муунга өтүп келе жаткан Манас бабабыз тууралуу улуу баянда белгиленген кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым деген кеп айрымдар үчүн негизги ураанга айланып, Кыргыздын түбү мына ушул мерчемден башталып калгандай туюп келгендерибиз да арбын. 3 жолу ушул Чыңгыз хандын аскерлери менен Таймашка чыккан Сулук ханды урматтап, Куран окутуу өтүп жаткан экен, биз дагы мына чакырылып келип калдык. Бул жерде сөз болуп жаткан Көчүлүк Курхандын, Кет Буканын, Туура күн айымдын айланасындагы чындыктарды ар бир кыргыз өзүнүн ата бабасынын тарыхы катары караганда гана сыймык болоорун унутпасак.